Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан биз Сүт-Сай илиминин адистери, чеберлери Дамира эже менен Гүлмайра эжем. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Дагы деле суроолор көп. Негизи Сүт-Сай боюнча. Сүт-Сай деген эмне? Сүт-Сай деген эмне берет адамга? Сүт-Сай деген сөз бул бизге которгондо аралыктан таануу дегенди билдирет экен. Башкача айтканда, сиздин туулган датаңыз аркылуу сиздин ким экениңизди, сиздин эмнеге жөндөмүңүз бар, эмнеге шыктуусуз, кайсы күчтүү жактарыңыз бар жана кайсы алсыз жактарыңыз бар дегенге жооп берет да. Ошондуктан бул Сүт-Сай дегенде аралыктан таануу деп койсок болот. Бул илим өзү мындан 5000 жыл мурун эле пайда болгон экен, бирок бул баягы карапайым элге, бизге окшогон адамдарга тааныш эмес илим болуп келген. Көбүнчө бул илимди баягы башкаруучулар, көбүнчө сыр катары көпчүлүккө жайылтпай, баягы өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонуп келишкен. Мамлекеттик кызыкчылыктарда, башкаруучулук системаларда көбүнчө бул өтө керектүү маалыматтар болгон. Бардык эле адамдарга жайылта берген эмес. Мисалы үчүн, бир падышанын уулу төрөлүп атса, ал төрөлүп аткан баланын туулган күнү аркылуу ал баланын өзүнүн эмнеге шыктуу экени, эмнеде алсыз жагы, күчтүү жактарын уже ошол чеберлер, Сүт-Сай чеберлери ошондо эле билишкен экен. Бирок эми ал убакта башкача аталса керек. Бул негизи бул илим сактарда, арийлерде пайда болгон деп айтылып келет. Анан кийин Индияга өтүп кеткен, анан кийин барып Тибетке өтүп кеткен деп айтылат. Анан Тибеттен анан бизге келип калды бул илим. Ошону биз үйрөнүп келгенибизге Гүлмайрам экөөбүз ушу 2022-жылы мындан 3 жыл мурун үйрөнүп келдик элек. Андан бери дагы эле окуунун үстүндөбүз. Бул илим түгөнбөгөн илим экен. Дагы эле ошол илимдин үстүнө изденип жүрөбүз. Эми кошумча болгондо бүгүнкү күндө билим алуу өстүп атпайбы? Билим менен илимдин казынасы чексиз дейт да. Илим алууда бул ашыкча болбойт. Себеп бүгүнкү күндө бардык нерсе сан ириктештирүү болуп атат. Бардык нерсе санга келип такалып атат. Ошол эле ден соолук, ошол эле аралыктан таануу, ошол эле мамиле курууда. Эмне үчүн дегенде, бул илимдин бизге кандай пайдасы болот экен? Мисалы 1-9 чейинки санды бөлүп алдык. Муну мен кыскараак айта турган болсом, биз сандарга келебиз дагы биздин кулк мүнөзүбүздү, профориентация, кесип тандоодо, бала тарбиялоодо, турмуш кураарда, коомдук иш-чара иш баштаарда, бизнес кыласыңбы, эмне иш баштайм десең санга коюп туруп, ирээттеп алып, ирэет деген бул ырааттуулук деп билдирет да. Бардык нерсени ирэеттеп алып туруп, иш баштасаң болот деген жакшы нерсе. Кудайым деле айтат, сактансаң сактаймын дейт да. Ушул нерсе. Сандарга келебиз дагы, биз өзүбүздү тааныйбыз, жасай турган ишибизди алдын ала билебиз деген да. Вот сандар жардамга келет. Каалаган адам эле баягы Сүт-Сай илиминин баягы адиси боло алабы? Ооба, каалаган эле адам өзүнүн көкүрөгүндө ар жагында бир каалоосу күчтүү болуп атса, окуп келсе болот. Бул илимдин өзү основатели Жанат Кожомжаров өзүнөн гана окуй алат аны. Башкалардан окуп диплом ала албайт. Диплом алып, эгерде ушул Сүт-Сай илими боюнча чебер болом десе, дипломированный мастер болом десе, только Жанат Кожомжаровдун өзүнөн барып окуш керек. А эгерде баягы өзүн баягы мындай кесипкөй катары эмес, жөн эле баягы өзү үчүн билип, балдарын түшүнүп, айлана тегерегиндеги адамдарды түшүнүп, өзүн өзгөрткүсү келсе, өзүнүн үстүнөн иштегиси келген адамдар, өсөм деген адамдар бар да, болбосо адам өзүнүн мүнөзүн ойлойт да, мен төрөлгөндө эле ушинтип төрөлүп калсам эмне кылам эми, мени түшүнүп койбойсуңарбы дейбиз да биз көпчүлүгүбүз, Бул деген сөз просто баягы өзгөргүм келбейт дейт да. Өзгөргүм келбейт деген эле баягы отмазка да. Ошондуктан биз өзгөргүбүз келет, мен кандай экенимди билгим келет, менин кандай кылсам өзгөрө алам деген адамдар үчүн бизге окшогон мастерлер, чеберлер, ошолорду биз баягы өзгөрөм деген адамдарга үйрөтө алабыз да. Мына мисалы үчүн азыркы күндө консультацияларга келип атышат YouTube канал аркылуу. Мисалы үчүн жолдошум менен тил табыша албай атам, балдарымды түшүнбөй атам депчи баягы. Ошол өзгөрөм, өнүгөм, дагы мындан дагы өйдөлөйм, балдарымды түшүнгүм келет, коомдо эмне болуп атканын түшүнгүм келет, өзүмдү өзгөрткүм келет деген почему деген көп суроолорго ушул жооп бериш үчүн бизге окшогон чеберлерге кайрылса болот.
Бул илим Suicide Training Institute дейт. Автордук правасы бул да Жанат Кожомжаровда. Ушул агай, ушул устат канча жылдап бул эмгек өтүп, тажрыйбадан өтүп, өзүнүн жеке жашоосунда киргизип, 10 жылдан ашык убакытта жүрүп, бул бүгүнкү күндө автордук бир адамдын немесинде болуш керек экен да, баягы ар ким колдонуп чаржайып болбош үчүн да, тактык үчүн, илимди же билимди туура жеткирүү үчүн автор болуш керек да. Ал бүгүнкү күндө бул Жанат Кожомжаров. Бул билим, бул илим, бул жашоонун философиясы деп атат. Сандык илим кыргыз тилине которгондо 181 өлкөдө официалдуу катталган. Окуу Дубайда болуп атат, Стамбулда болуп атат, Кыргызстанда болчу. Азыр убактылуу Кыргызстан жок, потому что булар Европага чыгып кетишкен үчүн. Южный Кореяда болуп атат бүгүнкү күндө. Эгер каалоочулар болсо, чын эле окуйт элем, ошол илимди алам десе, анда Стамбулга барып окуса болот, Дубайга барып окуса болот. Бул кенен жарнама берилип эле соцсетте караса. Анан жок, мен ал жака шартым жок дей турган болсо, мен силерден улуп бир аз өзүм жөнүмдө жылымды, айымды, күнүмдү силер барып аткандай энергияны, бүгүнкү күндүн талабын, жаңы улануу экенин билгибиз келип атат десе, анда ушундай консультация, ушундай биздин немелерге кирет да. Бизде дайыма баягы эфир болуп жатат, түз эфир болуп, кээ бирөөлөр өзүн мындай жакындан билгиси келет экен да. Негизи бизде эмелер бар да, курстарыбыз бар, окутабыз да, курстарыбыз бар, анан консультацияларыбыз бар. Бир адам катталат экен, анан ал адам менен отурат экенбиз, убакыт аябай өтүп кетет экен да. Бир адамга түшүндүргөндү кайра 1 саат, жарым саат ага түшүндүрүп, ал кеткенден жарым сааттан кийин башкасы келет, ошол эле суроону берип атат да. Анан кайра эле баягыны баштайбыз башынан. Мен отурам, Гүлмайрам баягы өзүнүн кабинетте, ушинтип экөөбүз 2 кабинетте баягы эле одно и то же кайталап атып, анан мен кечээ что-то мындай ойлонуп кеттим да. Ушинтип кайра кайталабай баягы курсубузду эле баштасак окшойт депчи. Негизи биздин курстарыбыз бар. Гүлмайрам өзүнчө өтүп жүрөт, мен өзүмчө өтүп жүрөм, бирок азыр бизди ушу байланыштырып аткан ушу YouTube каналы, силердин Кара Жорго каналы болуп аткан үчүн мүмкүн ушул масштабта эле Гүлмайрам экөөбүз курсубузду чогуу эле өткөрүп, ошол консультацияга муктаж болуп аткан адамдарга мүмкүн ушул курсту эле баштасакпы деген ой келип атат да. Азыр мына сенин сурооңон улам ушундай ой келип атат. Ушундай убакыт аябай алынат экен. Андан көрө биз жүздөгөн адамдарга ушуну бере алабыз да. Кантип? Курс аркылуу берсек болот. Курс каяка барса болот? Курс онлайн форматында эле өтөбүз, негизи өтүп жүргөнбүз. Телеграмда курс онлайн форматында болот. Баасы 3400 сом. Аны биз 10 күн болот, биз 10 күн болот. Бир күнү жалаң курста эмне жөнүндө айтылат, эмнелерди даярдаш керек деген организационный моменттерди айтабыз. А так негизи өзү курс 9 жолу болот да, 9 сабак. Анан ошо офлайн жолугушубуз биздики, если понедельник, среда, пятница болсо, ошондо 3 жумага созулуп калат экен, Ошол убакта эле уже катышса болобу? Ооба, 3 жумага созулганда биз ошол воскресенье күндөрү, ошол бир жумада бир жолу офлайн встреча кылсак болот. Эң жакынкысы кайсы убакта? Жакынкысы билбейм, эми адам чогулганына жараша кылып көрсөк болот. Жок, бардык нерсени биз календарга коюп туруп, анан жакшы күнгө ылайыкташтырып туруп анан эметебиз. Анткени жөн эле эртең баштай дегенде деле бул жана эмоцияга алдырып эле акча алыш үчүн же болбосо келип бат эле алып үйрөнүп алыш үчүн эле болуп калат да. Жакшы күндөргө коюп, сага пайдалуу болгондой болуш керек да. Если биз даже ошону бере турган болсокчу, каалоочулар бар боло турган болсочу. Каалоочулар бар болсо, окуйм десе, билим алат элем. Эми бул жерде кандай, ал 9 күндүк дегенде курста бизде даяр өзүбүздүн сабак өтүп жүрөбүз да, бирде даяр шаблондорубуз бар да. Мисалы алар эмнени ала алат. Мисалы курска келгенде эмне үйрөнөт, баягы эле 1-2 экен деп эле калып кете бербейт да. Алардын иштеши, алардын чечмелеши да, 1-ден 9га чейинки сандын. Анан жанагы онлайн өтүп атабыз, офлайн жолугушу бул сөзсүз түрдө себеп дегенде ошол алган билимди отургузуш керек алып аткан киши. Баягы биз бүгүнкү күндө окуй беребиз, бирок жашообузга колдонбойбуз да. Мунун баары мен билимдик эле калып кете берет да, көпчүлүк учурдачы. Эгер бир болсо, анда 22 февралда биз курсубузду баштадык деп деле койсок болот. Курска 22 болгондо бүгүн кайсы күн? Бүгүн 6-сы, 6. Ооба. 16 күн бар экен. Анда туура эле ошо 16 күндө как раз адамдар чогулса, каттоо жүргүзөбүз. Ошол М-банктан оплатаны толук жүргүзүп, анан ошо чекти жөнөтүп койсоңуздар, анан биз Гүлмайрам экөөбүз группа создавать этебиз дагы, группаны чогултуп 22 күнү, анда ошо эртең мененки 6-да, Ооба. Биз 6-да өтөбүз, анткени кечки убакыт бизге баары тиешеси жок. Той аш деген бар, үй бүлө деген бар.
жумуштан эрте келебиз, кеч келебиз дегендейчи, ошон үчүн эртең мененки 6 бул идеальный убакыт деп ойлойм, Туура. Биз деле мурун ошентип өтүп жүрчүбүз, дайыма эле 6да өтчүбүз. Таңкы 6-да башталабы? Таңкы 6-да как болуш. Анткени ал жерде жөн эле угуп жатып алуугат деген болбойт. Турат, отурат, басат. Аякта рекомендация бар да. Теория 1 сааттай болот, анан дагы суроо жооптор менен кээде 1,5 саат болуп кетет, кээде 2 саат болуп кетет. Эми ал жерде да суроолорун беришет. Анан бирок чындап мындай негизи Бишкекте болгондор аябай жакшы, анткени бул курстарды өтүп жүрөбүз го. Биз жума сайын ошондо 3 жума эме кылат экенбиз, 3 жолу офлайн встреча болот экен да. Ошол встречага келишсе, баягы мындай бетме-бет отуруп, мына сен да айтып атпайсың, бетме-бет отурганда жакшы экен депчи. Ошентип баягы алардын суроолорун экөөбүз, Гүлмайрам экөөбүз чогуу отуруп талкуулайбыз. Дагы эле болот. Бирок окуйм деген киши жөн эле билип алат экенмин, анан алып аны күйөөмдү же баламды же тиги коомдогу мага жакпаган нерсени оңдойм деп келбейт. Эгер окууга ким келе турган болсо, ошо сандарды илимди жашоомо киргизем да, мен колдоном жеке өзүмө. Бүгүнкү күндө өзүнүн өнүгүү болуп атат да, бирөө үчүн эмес. Көбүрөөк келип алат экен, мен атайын мен окудум, азыр тийин барып минтип келем могул менен депчи. Андай болбош керек да. Бул прям эскертүү, даярданып келишсин. Окуйт элем дегендей да. Өзүң бул окуу мисалы өзүңдү гана билип алыш үчүн курс болуп жатабы ошондо? Жок, бирок ошол адамдын тилинде сүйлөгөндү үйрөнүш үчүн. Ошол адамдын талабын түшүнгөндөн кийин, мисалы үчүн 1 единица болсо күйөөсү, келип эле диктовать эте берет да, единицачы. Аны кылгыла, муну кылгыла, тигинткиле, минткиле дей берсе, биз үчүн эмне эле мени башкарып атат, эмне эле мага команда берип атат деп ойлошубуз мүмкүн да. А сен күйөөңдүн бир экенин билип алгандан кийин сен ошондой кабыл аласың. Ушул туура стратегияны бирден башка киши бере албайт да. Стратегияны бир гана жакшы берет. Бир гана камкор, бир гана бардык адамды ойлойт. Тууган уруктун баарын ойлогон адам, үй бүлөсүнө аябай камкор адам бирлер да. Эми ошол жактарынын баарын көрбөй эле бизчи баягы келип диктовать этип койгон эле көрүп жатып калабыз да. Биз ошол адамды ошол минус жагы менен дагы кошо кабыл алгыдай болушубуз керек да. Минусун минустай кабыл алыш керек. Ал минус жагы экенин өзү түшүнбөйт да алчы. Болгон мүнөз ошол. Демек биз баягы ал адамдын минус плюс жагын баарын билип алгандан кийин уже таарынбай калабыз да. Баягысы кармап атат, болду. Самый главный бул мени жакшы көрөт, балдарымдын атасы. Болгон ушинтип кам көргөндө бул кишинин баягы действиясы ушундай дегенде эле түшүнүп алсак болду. Ошол курста биз азыр эмне жөнүндө болот, кайсы сандар берилет, анын ичинде эмне берилет, календарь берилет, ушундай нерселер бар да. Аны биз, мне кажется, курстун эмесин объявление берип туруп, аны эмнелер берилет экенин биз шаблондо беришибиз керек. 3 айды бергенге разрешение берилбейт. Сертификат жок да. Авторлук укук бар да. Бар бир жагы, экинчи жагы берген күндө деле баягы соска менен бала соруп аткан балагачы столовый ложка менен тамакты берсең какайт да. Ошол сыяктуу да. Баары ар жака кетпейт. Кетпейт, баары сиңире албайт. Биринчи слойду берип, баягы адамдардын сознаниясын көндүрүш керек да, көндүрүш керек. Соскадан башташ керек. Соскадан башташ керек. Андан ары поэтапно кетет да. Айдары, сандары, мисалы миссиясын билип алуу ошондой максаттабы? Ошондой максат. Биз азыр үстүрттөн беребиз да. Негизги жерин точкасын айтпай эле берип атабыз да. Аны эметкенде адамдар адашат экен, өз билгенде коюп алып эле бүгүнкү күндө өзүлөрү эле тиги сандар менен тагдырларды чече берет экен. Туурабы, туура эмес коюп алып эле. Бул жерден конкретно үйрөнүп алат, кайсы сан эмне болуп атат. Анан уже билет. Жашоосунда колдонууга. Биз окууга барганда агай келип сурайт да. Кана туруп айтчы, эмне келдиң эле деп сурасачы. Бүт эле аял заты бар, ушундай эл болот экенбиз. Күйөөм ушинтип анан ошо күйөөм үчүн келдим эле дейт да баары элечи. Күйөөм антип анан мени түшүнбөй анан тигинтип депчи. Анан дегенде агай ошол жерден берет да, айтчысын айтат да. Ил атат да көп кишиничи. Эмнеге дегенде биз ошо күнөөнү ар күндөн издей берет экенбиз да. Күйөөдөн издейбиз, кайненеден издейбиз, дагы кошунадан издейбиз, начальниктен издейбиз. А в самом деле биз өзүбүз эмнеге даяр болсок, ал адамдар ошого даяр болот экен да. Бизден отражение. Биз эмнеге даярбыз, башка адам ошону бизге отдача кылат да. Ошону түшүнбөй эле жүрөбүз да бизчи. Болгон ошону эле билип алса, анан жашоо жеңилдейт, кадимкидей жеңилдейт. Биздики деле, биз өзүбүз деле, Гүлмайрам, аябай катуу разрушение убакта барганбыз. Барып алып, баарыбыз тең армандарыбызды айтып, мен ушундай деп жашообузду айтсак, жөн эле мындай трагедияда болуп аткандай сезинчү да. Аяка барсаң 1000 деген адам, биз барганда 1000 адам барган. Бүт баардык эле биздикине окшош экен. Биздикинен дагы тяжелый эмелер барышкан.
көрсө биз өзүбүз ошентип элестетип алат экенбиз да. Бирок ал дагы ошондой, эгер сенин акылыңда же болбосо аң сезимде эмне үчүн деген кризис келсе, сен андай өсүүдө бараткан адамсың да. Эгер биздин курска келсе, эгер бүгүн күтүп ушул түз эфирди күтүп аткан адамдар болсо, значит булар биз эволюцияда экенбиз да, этаптан этапка өтүүчү жолдо ошондо адам келип туруп калат экен да, кантип аттайм тепкичке деген учурда изденүүдөгү адамдар келет экен. Ошол бул эң туура экен да. Ал адашкан эмес же уже бүтүп калды дегенге келбейт да. Бул значит өсүүдөгү адам. Значит убакыт сааты келди, ошон үчүн көңүл буруп, убактысын коротуп келип атат. Ошондой. Мисалы үчүн мен 22-жылы аябай тупик моментке келип калган учурум болчу. Ошондо азыр эстесемчи, 20-жылдан баштап пандемиядан башталды да. Анан ушу эмне кыларымды билбей айлам кетип, бир ушундай капа болуп, анан эч кимдин сөзү жакпай, бирөө сүйлөсө эле сени таарынтып аткан сыяктуу, сага сүйлөп аткан сыяктуу тие берет да. Анткени сен өзүң уже жарылайын деп калгансың да, өзүң уже баягы мусорго толуп калгансың да, получается. Анан бирөө тийишсе эле жарылгың келип турган моментте ушинтип калганда баягы өзүң изденип, мына Гүлмайрам аябай жакшы айтып атат да, өзүң изденип калган моментте биздин боюнку сознанияда эмне изденип атсак, даже эмеде, соцсеттерде деле ошол программа чыга берет. Анан мен ушу өзүм аябай катуу изденип калганда, анан ушул YouTube'дан неме Сүтсай тууралуу бир маалымат таап алып, анан ошондон көрүп калып, күндөп көрүп анан барып калгам да ушул окуугачы. Анан ушул жерде көрүп аткан көрүүчүлөр деле, азыркы көрөрмандар делечи, жөн жерден ушул жерге келип калган жок. Ичинде бир уйгу бир нерсе баары бир мындай ушул жака алып келип атат да. Дагы жакшы, мисалы үчүн мындан башка деле көп нерселер бар да. Соцсеттерде деле психология тууралуу деле ар түрдүү жаатта информациялар бар. Ошолордун ичинен именно Сүтсайды тандап алганы бул өтө жакшы. Анткени бул так илим. Биз сиздер менен кайрадан көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 9 күндүк интенсив курсубузду баштаганы жатабыз. Кудай буюрса 22 февралда курсубуз башталат. Интенсив курсубуздун баасы 3400 сом. Адаттагыдай Гүлмайрам экөөбүз кайрадан сиздер менен 9 сабак 21 күн сиздер менен чогуу болмокчубуз. Анын ичинде 3 жолу офлайн жолугушуу, бул сөзсүз түрдө. Анан сандардын сырын ачабыз, бөлүшөбүз, ачкычын табасыз. Жана дагы ушул биздин интенсив курсубузга келген ар бир адамга 2025 жылдын өздүк календарин белекке беребиз. Кош келиңиздер, күтөбүз сиздерди. Катталуу жүрүп жатат ушул номерде. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Жаңы жылыңыздар менен.